Сот өндүрүшүндөгү жарандардын ортосундагы жер талаш, мүлк талаш жана башка пикир келишпестиктерди сыдырга салып талдай келгенде башкасын айтпай эле коелу. Эл укса эмне дейт деген нукура элибиздин мүнөзүнө таандык ыйман ызаатыбыз бириндеп барат. Тагыраак айтканда, кыргыз эли жаралгандан бери күндөлүк жашоо турмушундагы эч бир жерде кагаз бетине түшүрүлбөсө да, негизги жашоо турмушунун философиясына айланган ыйман ызааттын кодекстерден турган нукура касиетибизди бүгүнкү күндө күндүз чырак менен да издесек таппай калган окшодук. Дегенибиздин себеби сот жараяндарынын негизги бөлүгүн акыркы жылдары жер талаш, мүлк талаш сыяктуу жалаң талаш тартыштар ээлеп келет. Мына ушул сыяктуу талаштын бири Ак-Дала райондук сот аркылуу кандай чечилди? Биздин граница негизи положено закон түрдө ушул чек менен кетиш керек эле. Анан ушул маселе көп жылдан бери коштунабыз курулушту биз жакты көздөй куруп, чек ара могу тамдын бурчуна чейин курган. Ушунун баары могул жерде бир гараж курулган. Андан кийин кайра бир ступенька чыгарып, коро сарай мал коро курулган. Ушуна түз. Ушундан бери көп жылдан бери чечилбей аткан маселе болчу да. Аларга кайрылып, алар этегинде жыйынтыгы ушу өкмөт, госреестр, архитектуранын баарына кайрылганбыз. Алар келип бир сыра ченеп, тактап кетишкен да. Ушул границаны тактап, канча кирпеткен, бүт метрлеп, сантиметрлеп ченеп кетишкен. Жердин өзүн жана чечимге жараша сот уюнунан бери аныктап кетишкен да. Ошол чыкпай калып, ошонун негизинде биякта канча сот үй бизге кирип кеткенин аныктаган. Анан ошол бойдон анан чечилбей келип анан ушу 2018-тин жетекчендеринде сотко кайрылсак, ошо болгон документтерди карап көрүп, мыйзам чегинде болгон кагаздарыбызды талап кылды. Ошол боюнча алып келип бердик. Ошол негизинде соттун төрагасы Жумак Жаныбек өзүнүн баягы мыйзам чегинде бүт жакшы чечип берди. Рахмат. Кошунда эми убагында чырылдашып макулдугун берген жок. Анан акыркы ошо мыйзамга баш ийди. Анан жогорку соттон да бүт болгон документтерди карап, мыйзам чегинде алар да райондук соттун чечимин күчүнө калтырды. Ошо менен чечилди. Карабай койгон учурда аябай мен ата-энем биз үй бүлөбүз менен нааразы болгонбуз чын элечи. Эчтеке жыйынтык же чакырбайт, же туура экен, же туура мезгилинде айтпай туруп, бияк тараптар колун шилтеп билген жериңерге баргыла деген неме учурлар көп болгон чынындачы. Анан менин атам Эсенгул Асылбек уже түңүлгөн. Чындачы болбойт эми ушул бойдон жашай бер деп. Мен бага кичүү баласы болуп бул үйдү бага өзүм карамага алгандыктан болбой бир үзүлбөгөн үмүт менен дагы бир кайрылып көрөлү деп кайрылганбыз. Ушундай тактык менен иштеп турса эл деле бара ишенет го дейм. Акырындык менен эми баары эле ылдам боло, бат эле боло бербейт да. Жакшымы буюрса? Кайра келенен биз тынбай бара бердик, качан бүтөт, биз кыбырайт элек күн жылууда десек. Анан экинчи дагы келгенден анан буягыбыз турду, дагы трактор жалдап келдик. Бүт отуйда устурам, ушул көрүнүшүн көрүп турасыздар. Чек араны көрүп турасыздар мынакей. Анан мен соттор ыраазы болдум. Райондук дагы, областтыкка дагы, жогорку сотко дагы ушунда так даана маалымат берди да. Бүтөмө эчтеке болгон жок, мен өзүм толук кандуу ыраазы болдум. Анан эмне дейм, рахматымды айтып, баягы кыргызча Илайым ушинтип эле кыргыз элинде ыйман болуп эле иштери илгери берсин, өмүрлөрү узун болсун, бала чакасын жакшылыгын көрсүн деген рахматымды деле айттым. Эми бул талаш тартыш маселелер боюнча бизге район боюнча көп эле кайрылат да. Райондо 13 айыл өкмөт бар, ошонун баарынан келип кайрылып турушат. Бүгүнкү күндө чын-чынына келгенде ушул архитектуралык жак болобу, башка мамлекеттик каттоо болобу, ушул жердин, курулуштун документтерин баягы иш жүзүнө ашырууга келгенде түшүнүк аз болгондугуна байланыштуу түшүнбөстүктөрдөн андан ары айла жоктон кээде ушу сотко кайрылууга туура келет да. Бирок негизи колдон келишинче биз аракет кылып, колубуздан келишинче чечкенге аракет кылабыз. Канчалык түшүндүрүп келсек дагы баягы айыл жеринде кичине түшүнбөстүктөр көп болот экен, ошондуктан өздөрүнүн ыктыяры менен сотко кайрылууга туура келет. Сот өндүрүшүндө эки тарап тең бирдей канааттандырган идеалдуу чечимдер деле жок. Болсо да сейрек кездешет. Тилекке каршы сотто жеңген тараптар сот өндүрүшүнүн мыйзам чегинде аяктаганына көп деле айта беришпейт. Бирок андай адамдарды ар бир айылдан жолуктурууга болот.
Emine sot sistemасына ишенбегендер кимдер? Буга ишенбегендер жанагы башынан көп нерсени өткөрүп, чуулгандуу иштерди өткөрүп, ошолордун өздөрүнө сиңирип алган же болбосо багыттагы нерселерди сот туура чечпей койсо эле, анан сот жамандай беришет экен. Ал эми өзүнүн күнөөсүн ал сезбейт да. Менин бир башымдан бир турмуш өттү эле да. Себеби мына береки демилге акционерди коом жасадык элек. Мурдагы ЭМСО мекемеси болчу. Ошону 93-жылы акционерди коом кылып, анан мамлекеттик мекеме да. Анан мамлекет ушуну адегенде мамлекеттин токтоо менен 45%-ин ошол коллективге берген. Коллективге берген. Ошонун 10%-и жетекчилеп мага берилди эле. Анан ошонун 33% коллективге берилген. Демилге акционердик коомдун балансасында турган турак үй бар эле. Райондун центринде турак үй. Өмүр бою жалаң районго келген акимдер жашап жүрчү. Анан уже биздин менчик болду, дагы эле жашап атты ошондо деле. Биз деле тревожить эткен жокпуз. Анан ошол акимдин замы бир акысын төлөчү беле? эч ким төлөчү эмес, бекер эле. Ремонт иштерин да биз жасап берчүбүз. Жолу бекер эле жашачу. Анан акимдин орун басары бир аял жолдош. Ошол келип жашайын дегенден макулдап ага күлүчүмдү берип, киргизип, "Инем сенен 1 жыл жаша. 1 жылдан кийин сага башка квартира берейин, муну оңдойлу" деп анан ошол сүйлөшкөнбүз. Анан 1 жыл өттү. 1 жылдан кийин келем да. Келсем жок, мен чыкпай калдым дейт. Эмне чыкпай калдым? Себеби мен чыкпай калдым, аким чыкпа деп атат. Ну просто бергиси келбейт да, бийликке салып эле бергиси келбейт. Анан мен сотко кайрылдым. Нарын район аралык сотуна кайрылдым. Кайрылсам, алар мага чечти. Кайра тигилер кайра арыз жазды, бул туура эмес деп. Анан облус соттон каралды. Облус соттон каралып дагы мага чечилди. Андан кийин анан Верховный сотко барыш керек болуп калды. Жогорку сотко. Тигилер кайра жазды. Себеби облус сот туура эмес чечип койду. Анан облус сотко каралды. Аякка жазылып, аяктан каралды. Бир күрүк өттү. Кайра келем көргөзсөк, жок бул туура эмес, биз башка жакта менен кайра станчыбыз деп, экинчи жолу кайра да каршы жазышты. Кайра облус сот, кайра Верховный сот. Ошентип 2 жолу. Анан 3-чү күрүккө бардык. Ошентип 3 жолу айландык. Эгер мына 3 жолу айланып, бир дагы жерде мына силердики туура эмес деп мага тескери чечип берген жок. Бардык мыйзамдуулугу турат. Ал эми бийликтегилер канчалык аракет жасалды эле, алар да караган жок. Эгерде действительно баягы бийликте караган сот болсо, тигилердики чечип бермек. Мен карапайым адаммын, пенсияга чыккан карапайым адаммын. Бүт бойдон эле мага чечип атты. Мен бул жерден соттордун адилеттүүлүгүнө толук ишендим. Алар канчалаган ортого киши салышты. Обкомунда салды, башкасында салды, жогорку немелерде салды. Бирок ага карабай туруп соттор туура чечти. Мен сотторго ыраазымын. Сот тутумундагы ар бир судьянын көз карандысыз, келишпөөчүлүк жана калыстык менен адилеттүү чечим кабыл алуусу дал ошол мыйзам үстөмдүгүнүн эталону катары коомчулукта кабыл алынып, укуктук мамлекеттин фундаментин бекемдөөгө, ошондой эле өлкөдө стабилдүүлүктү камсыздоого алып келерин да унутпасак.